tilim. Kırgız tilim Kırgız üçün jaralgan. Kımbat bağıсын ulutundan alalgan. Birincili apa деген söz çıkıp bilesingdi. Ene tilde atalgan. Ene tilde enesi düşürelgen, ene ataylap baldarına jörgen. Birip oy maksatın tilegen, bir uluttu oşol tilge emergen. Kırgız tili Kırgız elin sıylagan, kalk kuansa kuanıp, kapalansa oylagan. Манас менен эртөштүктү тыштабай, кылымдарды сактап келди кыйладан. Мына ушинтип эне тилин даңазалаган акындардын ырларына кулак төшүп, мамлекеттик тилибиз жөнүндө, анын бүгүнкү абалы жөнүндө айтылган ойдун баарына макул болуп тунжураган жыйындар мамлекеттик тилибиз жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын 35 жылдыгына арналып, өлкөнүн бардык мекеме ишканаларында болуп өттү. Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте уюштурулган мамлекеттик тилди окутуунун заманбап технологиялары аталышындагы сынактын жыйынтыгын чыгарган кезектеги иш-чара Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте болду. Бул сынакка аймактардагы 10дон ашуун жогорку окуу жайлардын мугалимдери, окумуштуулары катышкан. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына баарыбыз билебиз, мамлекет башчыбыздын аймактарды колдоо программасында эске алуу менен ушул аймактагы окуу жайларда катышты. Дээрлик баары 13 жогорку окуу жайы, 13 жогорку окуу жайынан азыр ушул сынактын 6 жеңүүчүсү табылды. Аларга биринчи орундарга биздин өзүбүздүн университеттин атынан мугалимдерге 2 ноутбук сыйлык катары берип атабыз. Ал эми экинчи орунга планшеттер, ал эми үчүнчү орунга телефондор коюлган. Мен ойлойм, бул ар бир мугалим бүгүнкү же болбосо бүгүнкү сынактын жеңүүчүсү деп табылган мугалим бул ноутбукту дагы ошол мамлекеттик тилди окутуудагы өзүнүн заманбап технологияларында сөз колдонот деген ишеничтебиз. Бул биринчиден, ал эми экинчиден ар бир мугалим үчүн ушундай конкурстун жеңүүчүсү болгондагы баягы шык берет, мындан аркадагы ушу сапаттуу билим берүүсүнө сөзсүз бир салым кошот деген ишеничтемин. Аталган сынак 3 этаптан өткөн. Биринчи этабында мамлекеттик тилди эне тили катары окутуунун методикасы, экинчиси кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методикасы, ал эми үчүнчүсү мамлекеттик тилибизди чет тили катары окутуунун методикасы. Анткени Кыргызстандагы бардык жогорку окуу жайларында чет өлкөдөн келген студенттер окуйт. Ал эми чет элдик студенттердин окуу пландарына мамлекеттик компонент болуп саналган мамлекеттик тилди сөзсүз окутуу кирген. Мамлекеттик тилди окутууда кандай заманбап технологияларды колдонот, берген билиминин сапаты кандай? Булардын баары мамлекеттик тилибизди өнүктүрүү жана башка булуттагы студенттерге жайылтуу максатын көздөйт. Бул болсо биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген улуттук программа бар. 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча. Ошол программанын алкагында тапшырмалар коюлган. Ошол тапшырмалардын биринде мамлекеттик тилди окутуунун жаңы методдорун иштеп чыгуу боюнча. Анткени дайыма бизде коомчулукта сындар бар. Ушу кыргыз тилин окутуунун методикасы жакшы эмес. Мугалимдер жакшы методика менен окута албайт. Ошон үчүн биздин балдар кыргызча жакшы үйрөнбөй атат. Өзгөчө орус тилдүү мектептерде, өзгөчө борбор шаарыбыз Бишкекте окуган, мектепте окуган балдарга ошондой сын маалыматтар бар. Мына ошону четке кагып, биз жаңы ушу заманбап методдорду иштеп чыгуу максатында ушу Ишеналы Арабаев атындагы университет менен биргеликте ушул мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору деген сынак жарыялаганбыз жогорку окуу жайлардын арасында. 3 этаптан турган. Мынакей бүгүн жыйынтыктоочу этабы болуп атат. Мына ошол эң мыкты мамлекеттик тилди окутуунун эң мыкты методдорун иштеп чыккан биздин окумуштуулар, мугалимдердин бүгүн ошо жыйынтыгын чыгарып отурабыз. Сынактын жеңүүчүлөрүн жарыялаганга чейин сахнада университеттин студенттери эне тилине арналган ырларды биринен сала бири эргип айтышканда, кыргыз тилиндеги сөздүн керемет күчү иш-чаранын катышуучуларынын ар биринин жүрөгүнөн өтүп, дал ушул тилдин ээси экендерине сыймыктана мою угушуп, анан эне сүтү менен келген эне тилибиздин бүгүнкүсү менен эртеңки тагдырына азыртадан кам көрүүнүн канчалык мааниси зор экенине дагы бир жолу ынангандай болдук. Ой кабыландын бар эле манас эмес, халкын чаңган, халкынын тилин чаңган хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Жылт эткендин баарысы жылдыз эмес, ой жыргаганын баары эле турмуш эмес. Кыргыз туруп кыргыздын тилин чаңган кыдыр болуп кетсе да кыргыз эмес. Исмаилов кантип айтам? Эх кыргызым, ойлончо эсти жебе.
Эне таңдын айтканын эскереме. Тарыхты сен тарсатып салган менен таңдайыңа сайлаат эски жебе. Какшап келем доо кетип балдарыңа. Каргыш сөзгө кабылып калбагыла. Бурмаладык тилди деп кантип айтам бабалардын байыркы арбагына. Тоңдун азабын тартам дагы. Уnuттук деп тилимди кантип айтам урпактарга уялбай аркамдагы. Телсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү түрүлөй дудук болгон. Ташта сыгып тарыхты тапкым келет, тилимди мен тутуп өткүм келет. Эне тилин эсирип чаңгандарды кыргыз тилде ашатып сөккүм келет. Билим берүү жана илим министрлиги менен бирге уюштурулган мамлекеттик тилди окутуунун заманбап технологиялары сынагы Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мамлекеттик тил жана маданият институтунун кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын инновациялык мамлекеттик тил борборунун адистери тарабынан дыкаттык менен ар тараптан каралып жыйынтыгы чыгарылган. Сынакта марага жеткен окуу жайлар аталды. Ошол тил борбору 3 багытта иш алып барат. Биринчиден биз окутуунун заманбап технологияларын жайылтуу же болбосо ошол мыкты технологияны таап республикага жайылталы деген максатта ушул республикалык сынакты уюштурганбыз. Ошол сынак ошо 2025 жылдын эне тил күнү 21 февралда старт алган. Ошол 1 жыл бою биз мугалимдердин сабактарына катышып, эң мыкты методдордун жеңүүчүлөрүн аныктаганбыз. Ошол сынактын жыйынтыгы бүгүн чыгып жатат. Сынакта Ош мамлекеттик университетинен сыйлык алгандар жеңүүчүлөр болду. Ош педагогикалык университетинен жеңүүчүлөр болду. Ошондой эле Талас университетинен жана ошондой эле Ысык көл университеттеринен жеңүүчүлөр чыкты. Чүй областынан дагы жеңүүчү бар деп айтсак болот. Сынактын жеңүүчүлөрү үчүн 1-нчи орунга ноутбук, 2-нчи орунга планшет, 3-нчү орунга телефон белектерин Ишеналы Арабаев атындагы университет даярдаган. Мындан сырткары сынактын катышуучуларына Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тил комиссиясынын ардак грамоталары берилди. Жеңүүчүлөргө сыйлыкты тапшырып коюу үчүн жана ушул мамлекеттик тилди окутуунун заманбап технологиялары аталышындагы республикалык сынакты белгилеп, ошонун баардык каражаттарын, уюштуруу жактарын түзүп, ушундай шарт түзүп берип аткан университеттин ректору Абдраева Төлөкөндөн сактана чакыртып Сейдакматова, Ош мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, планшет жана диплом. Нурзада Жаныбековна, Талас мамлекеттик университети, смартфон. Тилге каршы денсаулык байланыштуу келе албагаптыр. Экинчи баскыч боюнча 1-нчи орун Осмон кызы Нургүл, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Экинчи орун Арылбекова Турахан, Жүз бала саянасында Кыргыз мамлекеттик университети, планшет. Ерматова Алтынай Жумабаева, катышуучуларына ыраазычылыкка Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атынан ушу ыраазычылыкка Эне тилибизди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында өткөрүлгөн сынактын айрым катышуучулары менен пикир алыштык. Биз ачык сабактарды өттүк, сабак иштелмелерибизди даярдадык, андан сырткары методдорду кандай жолдор менен даярдайсыңар видеолорун жөнөттүк. Өзүбүздүн ошол бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүргөн метод ыкмаларыбыз атайын жасап, аларды салдык. Бул ийгилик, жеңиш жөн гана өзү келип калган жок. Чындыгында ар бир ийгиликтин артында бир мээнет болот. Ошонубуз кайтты десем жаңылышпаймын. Бүгүнкү конкурска катышкандын себеби башка окуу жайлардагы методдор менен тажрыйба алмашуу болчу. Алдыңкы бул семинардын, бул сынактын жеңүүчүлөрүнүн бизге сабак бергендеги жаңы методдоруну, жаңы технологияларыны биз дагы жайылтып окуу жайыбызда кенен пайдаланабыз деген
максаттарыбыз бар. Азыркы жаштар кыргыз тилинде сүйлөбөй калган себеби бул интернеттештирүү кенен жайылды деп эсептейм. Ошонун негизинде кыргыз тилине анчалык көңүл бөлбөй жатат. Менин пикиримче, эгерде биздин кыргыз тилиндеги видеороликтерди, кыргыз тилиндеги жакшы бир видео тасмаларды көбүрөөк жаштарга берсек, көрсөтсөк, ошондо кыргыз тилини дагы да өнүктүргөнгө салым кошот деп ойлоймун. Менин бул конкурстагы темам стилдин түрлөрүн энергетика жана технология факультетинин студенттерине STEM жана STEAM методикаларын кошуп, ошого өзүмдүн методикамды айкалыштырып, анан ошол экинчи баскычта биринчи орунга жетип отурам. Бүгүнкү күндө өзүмдүн 14 окуу куралым жана 10дон ашык илимий макалаларым бар. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин аспирантура бөлүмүндө 3-курста курсту аяктап отурам. Темам жогорку окуу жайларында көркөм тексттерди окутуунун усулу. Биздин мамлекет университетте ушул атайын кыргыз тилине ушул ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүн лексика, грамматика, окуу, жазуу, сүйлөө багыттарынын негизинде өтөбүз сабактарды. Анан ушул жердеги жаңы нерселер бизде мисалы ушул кыргыз тил системасында деле кайсыл жерде барбасын кесип ээлери жазуу менен сүйлөөдөн аксап калган учурлар болот да. Биздеги эң жаңы нерсе ушул жазуу менен угуу ыкмаларыны атайын ошол мамлекеттик университетинде теста программасынын негизинде программисттер иштеп, ошол жерде угуу материалдарын, андан сырткары жазуу материалдарын программага жайгаштырып жатабыз. Буюрса, бул дагы ишке асса, бир жаңы бир методдор, жаңы бир ыкмалар, технологиялык ыкмалар иштеп чыгат деп ойлойм сабак өтүү учурунда. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү ишмердүүлүгү эне тил күнүнө арналган жогорудагыдай иш-чаралар менен эле чектелбейт. Ал күн сайын улам өзүн улутман санаган жарандын дилинде эне тилинин даамы уюп, тилинде ааламдагы алып чыгармаларды жарата алган кыргыз тилинин бай көрөнгөсү болуусу кажет.